Дүнү жүзүндө бир тараптуу болгон гана эч нерсе жок. Бул сөзгө көпчүлүк кошулат. Бирок ошол эле учурда жеке көз карашы гана туура деп эсептегендер деле бар. Биздин коомдо каада салтты сактоо менен заман талабына шайкеш кийлүү зарылдыгы өтө эле чукул. Айрыкча аялдар жөнүндө сөз болгондо. Маек башта берүүбүздүн бул чыгарылышын кыргыз аялы ким экенин билүүнү чечтик. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кезектеги маек башта берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Сиздер менен көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн бизде абдан уникалдуу коноктор бар. Алар ошол Кыргызстандагы аттын кашкасына таанымал бул айымдар жана бийкештер. Биз бул жактан тааныштырып баштасак, Көз Азиздер Федерациясынын жетекчиси жана жакында эле дүйнөдөгү 100 мыкты айымдын BBC'нин тандоосу менен мыкты айымдын катарына кирген Гүлназ Жүзбаева. Кош келипсиз. Убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Андан кийин бизде болсо алып баруучу, баарыбыз билген Назира Айтбекова, актриса плюс. Анан бизде конокто Зерия Асылбек, өзү феминистка, активистка жана ырчы. Кош келипсиздер биздин кечеге. Аябай эркин маанайда олтуруп талкууласак болот. Бүгүнкү темабыз ошол бир суроонун айланасында талкуулайлы дегенбиз. Бул болсо ошол деги эле кыргыз кызы ким, ал кандай болушу керек, деги эле ошол кыргыз кызы дегенде кандай образды мындай көрүүбүз зарыл, же ушундай бир образ жаратуу керекпи же жаратпоо керекпи деген темада болот. Биз баарыбыз билгендей, акыркы убакта мындай жакшы социал тармактарда сөз тарады. Байы алып келгендин баардыгы, сыймык алып келгендин баардыгы кыздар. Анан бирок кулагы талкаланып, көчөдө төш каккандын баары эркектер дейт го. Анын сыңарында чын эле акыркы убактарда бизди кубандырып, сүйүндүрүп, сыймыктантып аткан бул ошол кыздар болуп жатат. Анан сиздин да жакынкы Гүлназ айым сыйлыгыңыз кут болсун. Анан бир ушу сизден эле катар менен суроодон баштагым келип атат да. Сизге ошол кыргыз кызы же болбосо кыз дегенде сизде кандай бир башыңызда образ бар? Кыз кандай болуш керек? Кыргыз кызы десе көп стереотиптерге кабылышыбыз мүмкүн, бирок мындай сүйүнсөм болот да. Мен ошол стереотиптердин арасында мындай семья, үй бүлөмдүн ичинде андай стереотиптер жок болгондуктан мен эркин бардыгында бирдей укукта чоңойгом да. Ошондуктан эми кыргыз кызы деген андай эрктүү, күчтүү кыздар деп элестетем. Анткени ошол бизде көптөгөн жетекчилер, бизнестеби ар тармактарда абдан алдыңкы бизнес тараптоолобу ар кайсы ар тараптардан ошо айымдар, кыздар жетишкендиктерге көп жетишкен да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо кыргыз кыздары бул эрктүү, күчтүү кыздар деп ойлойм. Рахмат. Назира, биз билебиз, социал тармактарда аябай эле асылгандар көп, ошол эле убакытта арман жазган кыздар да көп. Анан ошол сенин ошол ой образында кыргыз кызы өзү кандай болуш керек же кандай ал? Биздин аялдар бир өзгөчөдөй сезилет да. Анткени ал биздин аялдар, кыргыз кызынын эле аялдары эшикке чыгып эркек боло алат, жоо менен эр сайышка чыга алат. Биздин аялдар үйдө отуруп бала бага алат, мээримдүү энем, сүйүктүү жар боло алат. Биздин аялдар билимдүү, бүт дүйнөнү багындыра алат. Биздин аялдар күчтүү, ал дагы спорт жаатында дагы ийгиликке жете алат. Биздин аялдар төгөрөгө төп келишкен сындуу да. Анан кандай гана чет өлкөдөн адамдар келбесин, досторум келбесин, баардыгы кыргыз аялдарына ушундай суктанып кетет. Силердикинде аял көргөн эмесмин деп кетишет. Анткени эшикте дагы күчтүү болуп базарларга кирсең дейт, жалаң аялдар глейген сумкаларды көтөрүп алып оокат жасап аткандар болот дейт. Карасаң ушундай клубтарга барсаң ушундай сулуу аялдарды көрүп таң калам дейт. Бизде клипке түшүп атканда же киного түшүп атканда эле ушундай сулуу аялдарды көрөсүң, болбосо көчөдө мындай аял таппайсың депчи. Жок, рахмат. Ошол эле суроо Зере сизге. Сиз кандай ойлойсуз мындай образ кыргыз кызынын деги эле кыздын образы Кыргызстанда кандай болуш керек картинасы?
Эми менимче болуш керек деген нерсеге кошулбайм. Биз эч кимге эч кандай мындай болушум керек, дегендей болушум керек деген нерсеге кошулбайм. Кыргыз кызы бул биринчи очередь адам. Ошо адамдай эле элестетем. Адамдар ар кандай болот. Назира эженин айтканына кошулам. Ар кандай аялдар бар, ар кандай адамдар бар. Ошол үчүн бир образга баарын мынтип кошуп, анан кийин бул ушул кыргыз кызы деген нерсеге кошулгум келбейт да. Биз ар кандай боло алабыз. Ар бирибиз уникалдуубуз. Ошол эч качан ушундай болуш керек деген нерсеге. Кыргыз аял? Кыргыз болуш керек, эми башкача болбойт. Жакшы. Кандай сапаттары болуш керек? Кыргыздын өзүнүн салтынан чыкпаса, сапаты ошол. Салтынан чыкса, сапаты болбойт. Кандай салты, кандай чечмелер? Ата бабасын жашаганын калдаса болду ошол. Изначально, наверное, все представляют домохозяйку, скорее всего. Но сейчас время меняется, и мы более, мне кажется, идем, более шагаем вместе со временем. А что это значит? Ну, со временем, что мы почти на уровне мужчин начинаем зарабатывать, обеспечивать семью. Сейчас у нас такая большая проблема, что мы все разводимся, что плохо. Вот. И женщина больше становится более мужественней. Кыргыз аялы бул эң сонун балдар тарбиялап турган аял болсо деген ишеничем. Таква аял болсо. Андан катарычы да башка. Өзүнө тыккан болсо жакшыраак болот го дейм. Өзүнө тыккан баардык нерсе жетишкен. Ошол эле болсо эле болду башка. Ну, основной ошол да, бирок сырттан эмес. Аял негизи үйдө болуш керек да. Бала тарбиялай турган аял, ал эми сырттан жашай турган, акчаны таба турган бул эркек болуш керек. Ну, я не знаю, честно говоря. Для меня идеал вообще женщины — это моя мама. Во-первых, моя мама очень сильная, сильна духом. Она многое сделала для меня и моего младшего брата. Она нас содержит, она нас воспитывает. Кыргыз аялы кандай десем, назик болуш керек деп ойлойм. Жолугус болуш керек. Кыргызская женщина, я не знаю, почему именно вот так разделение именно кыргызское. Это тот человек, который может своевременно дать совет, с мамой поболтать, да, с тещей со своей, о чем-то поговорить, о чем-то обсудить и так далее, помочь с покупками там отцу, да, и так далее. Ну и прийти дома, там, поговорить с мужем, как у него дела, как все прошло, своевременно с детьми посидеть, все, лучше нее уже не будет. А вот вы говорите именно конкретно, какой он должна быть матерью, женой, а вот как человек? Как человек, я считаю то, что они тоже имеют полное право проявлять себя, показывать себя, да, потому что женщины Кыргызстана, они сами по себе очень сильный народ. И им как бы за словом в рот лезть не нужно, они как бы свое могут отстоять, дать ответ, да. Я просто хочу, чтобы они начали этим грамотно пользоваться, и что-то да из этого должно выйти. Өзүнө алып жүрө алган, токтоо, адеп ахлактуу, ушакчы эмес, жана эме болуш керек. Шараптын кулу болбош керек. Мен жалаңла байлык керек, шакек керек, анан эме таанышым керек, анан жакшы айылга барып катышым керек, тойлоп жүрсөм керек деп. Ал тирүүлөй өлүк дейт андай аял. Ал эми жакшы аял теңирден дейт. Күйөөсүнүн камын ойлоп, баладарын тарбиялап, анан тамак ашын кадимкидей жасап берип, кожоюн деп айтып, баш ийип, ал ошол биринчи кудай, экинчи кудай күйөөсү да. Ошол аялдар теңирден деп айтылат. Ушул мындай суроо бергим келди. Кыргызстанда биз баарыбыз билгендей аябай стереотиптик коомдо жашайбыз, анан аябай басмырланып, басымдан артында чоңоюшат. Анан ошол жеке ойлордон бөлүшсөңүз, ушул сиз азыр мына Гүлназ айым ушундай күчтүү, мыкты лидер айымдын катарына кошулуш үчүн кандай чыныгы реалдуу стереотиптер басып өттүңүз? Кандай басымдар болду ушул кыз болгонуңуз үчүн? Бизде стереотиптерге ишенип угуа берсек эч нерсе кылбай отурушубуз керек го. Эми көзү көрбөгөн кыз болсо бизде такыр эле киши катарына кошулбай ошондой көп да. Мына мен көптөгөн балдар, кыздарды тарбиялап чыгарып атабыз. Ошондо салыштырганда эркек балдарга караганда кыз кишилерди адам катарына деле кошпойт да. Үй бүлөдө даже ата-энеси бир туугандары деле ошол көзү көрбөгөн адам кыз болсо бул адам колунан эч нерсе келбейт, эч нерсе кыла албайт деген бир
стереотип бар да. Ошондой эле турмушка чыгыш керек да, ошол кыздар деле. Ошондо деле бул кыз көрбөсө бул кыздын колунан эмне келет, мындай келин боло албайт деген стереотиптер бар да. Бирок ал чынында андай эмес да. Ошон үчүн мен андай стереотиптерди угуп жүрөм, бирок сен кыз аял үчүн ушуну кыла албайсың деген нерсени мен сүйүнсөм болот, андай нерсеге кабыл алган жокмун. Бирок көбүнчөсү стереотип боюнча көрбөйсүң деген стереотипти басып өттүм да. Ошол эң кыйынчылыктар, ошо көрбөгөнүм үчүн кыйынчылыктар болду да. Вот кыз катары андай тоскоолдуктар болгон жок да. Бул жерде ошол мен түшүнгөнүм боюнча сиздин үйдө болгон жок, бирок Да, сиздин окуучуларыңыздын арасында кандай кыйынчылыктар болгон? Биздин окуучулардын арасында кыйынчылыктар ошол алдыга койгон максаттары, кыялдары бар да ар бир адамдынчы. Ошол кыялдарын мындай басмырлап, сен үйдө эле отур, сен эч нерсе кыла албайсың, биз сага ишене албайбыз, кетире албайбыз, чыгара албайбыз деген тоскоолдуктар абдан көп. Вот ошол үйүнөн, семьясынан бир жакка чыгып, өзүнүн максатына жетиш үчүн билим алууга дагы бир тоскоолдуктар бар да. Ошону биз ата-энеси менен сүйлөшүп, мындай үлгүлүү адамдар менен сүйлөштүрүп, ушундай сүйлөшүүлөр менен, мындай урушуу, чабышуу менен анан араң ушундай окууларга, билим алууга келет да. Ошол эң чоң тоскоолдук да. Ошол эле маалда ошо көз айыс эркектерге мамиле башка, Аларга кичине башкачараак, аларды мындай эркинирээк да. Алар эмне кылам десе, бул эркек да бара берет, кыла берет. Аларда деле бар эми үйүнө ишенбестиктер, үйүнөн чыгарбай коюш, бирок салыштырганда эркек балдарды көбүрөөк мындай жибере алат да өз алдынчачы. Чоң рахмат. Назир, бир сен кыз катары, журналист катары, алып баруучу катары, ошол эле убакта аял катары, эне катары башыңан көп окуялар өткөрдүң. Ошо ажырашууну өткөрдүң, баланы жалгыз эне катары чоңойтуп атасың. Ушул сенин жашооңдо ушул салыштырмалуу эркекке караганда кандай бир чоң стереотиптик соккулар болду? Эмне үчүн сен ушул аял болуп калганың үчүн кээ бирде эмнеге нааразы болгон күндөр болгонбу, же болбосо нааразы кылышкан ушул? Бизде ажырашкан аялды күнөөлөгөн стереотип бар экен. Анткени ажырашканда дайыма эле аял күнөөлүү болуп чыгып келет да. Очокту кармай турчу аял болчу. Эгер ажырашкан болсо, демек аялдан күнөө кетти, аялдан амал качып кутулбайт дейт. Эмне үчүн амалга салган жоксуң, эмне үчүн кармап калган жоксуң, эмнеге күйөөңдү кетирбейдиң деп анан айыптоолордун баары мага түшкөн учур болгон. Ажырашкандагы эң чоң сокку бул коомдон келген да, ошондо. Ансыз деле эттен тырмак айрылып, жүрөгүң ооруп, канап, өзүң араң турган учурда коомда улам башкача өтүп, тээп өтүп, сенин анан артистсиң да, артист аялдар же сулуу аялдар эмнегедир жеңил ойлуу катары каралат. Сулуунун кургабайт дешип баргандай макалдар бар го. Ансыңары эң эле чоң сокку ошол артист болгонум үчүн, ошол өң келбетим бар үчүн мен жеңил ойлуу катары кабыл алып коом тарабынан, анан жеңил ойлуулугум айынан күйөөм кетип калгандай ушундай күнөө асылган. Анан эркектер тарабынан дагы жүрөк ренжиткен, көңүл айныткан сунуштар көп болгон үчүн бул дагы мен үчүн аябай чоң сокку болгон да. Ажырашкан аял десе, демек буга боло берет, уруксат, муну колдонсо болот, бул оңой кол жетсе болот, муну оңой пайдаланса болот деген нерселер да көп болгон да. Мисалы үчүн коруйм деген нерсе эмес, пайдаланып кетем деген сунуштар көп болгон. Рахмат. Биз ушул нерсени аябай эле коомдо байкайбыз. Ачык айткан адамдар да көп, жашырган көп адамдар көп. Анан зере ушул сен кыздардын укуктарын коргоп жүрөсүң, ошол өзүң феминисткасың. Ушул нерсеге мындай өзүң кандай келип калдың? Же бир нерсе түрткү болду, же башкаларды көрүп ойлонуп калдыңбы, же кыздарга болушкуң келдиби? Себебин айтсаң, эмнеге ушундай коргоп калдың да? Мен негизи ошол ата-энемдин мага берген тарбиясы тарабынан аябай өзүмдү мындай
привилегияга кабылгандай сезилет, потому что менин ата-энем мен аябай эркин кыз кылып өстүргөн, сен баарына жарайсың, ты принцесса, ты красавица деген сөздөр менен өскөм. Бирок үйдө ошондой сөздөр анан кийин коомдогу, мисалы мектепке, университетке барганда өзүңдү аябай жаман сезесиң. Ата-энең сени башка эле бир дүйнө үчүн тарбиялагандай эле сезилет да. Анткени бул бир эле мындай нерсе эмес да. Мен жашоомдо эмнеге феминизмге келип калгам, эмнеге ушундай темаларды сүйлөшөм, анткени мен деген аябай көп, мындай орусча айтканда совокупность событий дегендей, тияктан байкайсың, бияктан байкайсың, бул эмнеге мындай экен, эмнеге тигиндей экен, эмнеге мен мисалы жалгыз жүрө албаймын, эмнеге мага мектепте тигинтип айтышат, балдарга тигинтип айтышат деген нерселер чогулуп, анан кийин ушул бир маалда китеп окуп баштаганда, анан кийин ушундай ар кандай нерселерди анализдеп, критикалык түрдө ойлонуп баштаганда, анан түшүнөсүң да, что-то не так. Мен башкача жерде жашагым келет, мен эркин Кыргызстанда жашагым келет, мен эркин кыз болгум келет, мен айланамдагы кыздардын эркиндигин коргогум келет деген ойлор пайда болот да. Вот меники ушундай. Эми ошол эле убакта бир суроо да, мындай зере укук боюнча күрөшүп, сиздер деле ошол кыздар боюнча сүйлөп калабыз да. Анан бирок карап турсаң, кыргыздын баары эле мындай аялды сыйлаш керек. Аял деген бейишенин таманында, анан деген аял бизди сыйырмат, биз деген кыргыздар же болбосо динибизде аял затын башынан эле сыйлап келатабыз дейт да. Анан силер айтып атканда проблема көп экен да. Анан эмнеге ушундай ойдо сиздер, мындай оюңуздар болсо кезек алып жооп бере берсеңиздер болот. Ушул биз айтканыбыз башка, азыр сиздер башка нерсени айтып атасыздар да. Бул себептер эмнеде? Агымдардын кириши болдубу, ар кандай кээ бир ошол кызын сыйлай албаган улуттун салттары аралашып кеткендиги үчүнбү, балким биз өзүбүздүкүн монтип ардактай албаганыбыз үчүн, башкалардын салты кызыктуу көрүнгөн үчүн, балким ошентип отуруп камыр жумур болуп отуруп, анан ушундай деңгээлге жеттик болуш керек деп ойлойм да. Кээде ачык-чачык сүрөттөрүмдү киргизсем, элдер катуу төпөштөйт да. Аял деген эмнеге мынтип ачылбаш керек, алар жабыныш керек, ана мындай тиңдей деп. Бирок мен ошол ачылган сүрөтүм, ал бул коомго болгон менин өзүмдүн кыйкырыгым да, ачуу кыйкырыгым. Мени торго, капаска камабагыла. Сен мындай болушуң керек, сен тигинтишиң керек, сен мындай кийинишиң керек, сен мындай жүрүшүң керек деген нерсени мага таңуулабагыла. Кааласам, каалагандай жүрөм деген нерсем да менин. Сиздер кандай ойлойсуздар, Зере, Назайым? Эл эмне дейт деген сөз, суроо биринчи орунда турат окшойт да. Ошондуктан баягы эл болсо ошол бирөөнүн эмне кылып атканын сүйлөшүп, обсуждать этип, или ушакпы, ушундай нерселер болуп кетпесин деп коркобу, или элдер ошондой көп сөздөр болуп сүйлөшкөн үчүн ошондой бир эл салыштыруулар менен ушундай стереотиптер көбөйүп калган деп ойлойм да, менин оюмчачы. Эгерде ошол ар бир адам өзүнөн баштап, өзүнүн билимин жогорулатып, мындай ички дүйнөсүн байытып, ар тараптан өсүп турса, ошол ар бир адам өзүнүн максатына жетип, баягы айлана чөйрөсүндөгү бул адам мынтип айтып коет го дебесе, ошондо ар бир адам өзүнөн баштаса, анан коом да өзгөрөт деп ойлойм да. Эмне үчүн адамдар бирөөнү басмырлашат? Эмне үчүн адамдар бирөөнү чектейт? Эмне үчүн адамдар бирөөнү мындай бардык жагынан башкаргысы келет? Себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Ал адамдар эмне үчүн ушинтип тыйгысы келет? Мен ойлойм да, ушу адамдарды биз көбүрөөк билимге сугарсак, көбүрөөк китеп окутсак, көбүрөөк ушундай маалыматтарды жеткирсек, ошондо биз ошол жөн эле материалдык мындай нерседен бийик болуп, руханий жак менен эсептешебиз, руханий жакты көбүрөөк сүйлөшөбүз, өсүшкө аракет кылабыз деп ойлойм да. Ар бир адам өзүн тааныган сайын, өзүн бийиктеткен сайын башка адамдардын көкүрөгү менен сөзсүз эсептешет. Зере, сиз кандай ойлойсуз?
Мындайда бул нерсе аябай комплекстүү түрдө болуп калганда, билимдин жетишпестиги, анан кийин элементарно бедностьтин кыргызчасы кандай? Кедейчилик, анан кийин ушул критикалык ой жүгүртүүнүн жоктугу, ушунун баары келип баарына ушундай нерселерге таасир этет да. Анан кийин мисалы чынында эле эмне үчүн адамдар башкаларды жамандаганы менен же башкаларды дискредитациялоо жолу менен алар өзүн маанилүү сезгиси келет. Бул дүйнөдө, бул өлкөдө мындай кандайдыр бир деңгээлде мен ушундай самоутверждение болушум керек деген инстинкт бар да, бизде бар инстинкт выживания. Ушул коомдо, ушул өлкөдө мен кантип өзүмдү өзүм куруп, ушинтип как мне состояться в этом обществе дегендейчи. Анан кийин айлана чөйрөнү карайсың. Билим деле анча эмес. Анан карайсың, эл эмне дейт деген сөз бар. Анан кийин башкаларды ушундай дискредитациялоо менен, башкаларды жамандоо менен өзүңдү өзүң бийикке көтөрүп, анан кийин ошол эле ушул бир успехтей сезилет да. Сиздер көрүп жаткан мындай, сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарда стереотиптерди эл эмне дейт деген ойду же болбосо стереотиптерди же басымдар талкалап чыккансыздар да. Ошол башкаларга бир кандай ой айтасыз, мисалы ошол басымда эл эмне дейт деген сөздөрдү угуп жашап атышсыз азыркы убакытта, же болбосо сен кызсың, үйдө олтур, кыз деген күйөөгө тийиш керек, кыздын барар жери күйөө деп атса, силер аларга кандай айтат элеңер? Мындай эже аял катары, аялдан аялга мындай оюңар кандай? Кандай болуш керек? Кантип ошол ситуациядан чыгыш керек? Эми ал көйгөйдөн чыгыш үчүн ошол адам айлана чөйрөсүндөгү ошол айтылып аткан сөздөргө ишенип, ошол нерсеге ынанып отуруп калбаш керек деп ойлойм да. Алдыга умтулуп, билим алып, ошол өзүнүн колунан келген нерсени ошол ишенимдүү, ишеничтүү ошол адамдарга көрсөтүп, өзүнө ишенсе, ошондо анан жеңип чыга алат дейм да, үй бүлөсүндөгү стереотиптерди. Коомдогу үй бүлөсүндөгү стереотиптерден чыгып, ошол нерсени ишендире алса, анда коомдо дагы ошол нерсени өзүнө өзү мындай ишенимдүү болуш керек да. Бизде мага мисалы үчүн кыздар көп жазат да. Жазганда менден уруксаат сурап жасат да, мындай. Назира эже, ушинтип атат күйөөм, ажыраша берейинби? Эмне кылайын? Назира эже, апамдар ушинтип атат. Мен ошол сөзүн укпай эле өзүм ушинтип алсам кандай болот? Мен ошол жашоону каалап атам деген нерселер болот да. Демек, мындан улам жыйынтык чыгарсак болот. Биз өз алдынча ойлонуп, өзүбүз жыйынтык чыгарып, өзүбүз чечим чыгарып көнгөн эмеспиз. Бизге сөзсүз түрдө ата энебиз басмырлап, сен момундай кыласың, сен момуну жасайсың, бул туура болот деп дайыма мындай жол чийип бере берген үчүн азыр адамдар ошол жол чие берген нерсеге көнүп калып, ата энесинен уруксаат алып көнгөн аялдар азыр менден уруксаат сурай берет да, ушинтипчи. Анткени алар бирөө макул ошант демейинче, ошону жасагандан коркушат, жоопкерчиликти өзүнө алгандан коркушат. Сөзсүз түрдө эгер жаңыла турган болсо деле, сен уруксаат берген үчүн мен ошон үчүн жаңылып калбадым деген аябай жакшы нерсе да алар үчүнчү. Күнөө издеш керек бирөөнү. Күнөөнү сөзсүз издеш керек, анан жоопкерчиликти башкага оодарыш керек да. Ар бир адам, мен айтам да, өзүңө өзүң жоопкерчилик ал. Сага эч ким эч нерсе милдеттүү эмес. Сен өзүң бутуңа өзүң тур. Менде мында азыр сизди угуп отуруп мындай ой пайда болду да. Сиз эмне үчүн өзүңүз жашооңузга жоопкерчилик алып эркинсиз, анткени сиз өзүңүз камсыздайсыз да. Бизде Кыргызстанда биз билгендей бүт үй бүлө аял заты өзүн өзү камсыздабай бирөөнүн күтүп көнүп алган да. Анан бул ситуацияда үй бүлөсүндө мисалы финансылык жактан, материалдык жактан камсыз болбогондор кантыш керек? Мен кыздарга дайыма айтам да, шашылып эр качып кетчүдөй эле күйөөгө тийбегилечи айланайындар деп. Качпайт алар деп айтам да. Эгер сен билимдүү болсоң, эгер сен руханий жактан, моралдык жактан, психологиялык жактан, бардык жактан жетилген адам болсоң, сен өзүңдүн деңгээлиңдеги андан да мыкты эркекке туш боло аласың. Өзүңдү алгач өнүктүр, билим ал, өз бутуңа турганды үйрөн. Анан ошондой мыкты күйөө келет. Шашылып күйөөгө тийип алып, анан эми билим жок, ушул баланы кантип багам, күйөөм таштап кетти деп отургандар да көп болот да. Ошондойлор да көп жазат. Анда айтам, эч нерсе эмес, билимдин эрте кечи жок.
9 балаң менен деле 90-га чыгып калган учурда деле билим алып өз мүдөөңдү аткара аласың. Жере, сиздин оюңуз? Негизи мындай да, биз бул жерде айткан нерселерге мен аябай кошулам. Чындыгында эле өсүп келе жаткан кыздар үчүн бул өтө сонун кеңештер айтылып өттү деп ойлойм да. Бирок биз унутпашыбыз керек, кээ бирки ситуациялар бар, жашоодо кээ бирки аялдар бар, бир циклга кирип калган, мисалы зордук зомбулукка кабылган аялдар, кадимкидей циклга кирип, уже чыккысы келсе дагы чыгышты таба албай калган моменттер болуп калат да, же болбосо чыгышты көрө албай калган моменттер болот да. Ошолорго айтып кетиш керек деп ойлойм. Бул нормалдуу нерсе. Сиз эмне эмоционалдык түрдө эмнеден өтүп баратсаңыз, биз бул жерде балким айтабыз, мына ушундай эле болуш керек, эркин болуш керек, өзүң каалаганыңды кылыш керек, аны бизге оңойдой сезилет, бирок ошол ситуациядагы аялдар үчүн бул мүмкүн эместей сезилиши мүмкүн да. Анан кийин кыйын, чындыгында эле ушул циклда болгонуңду билиш, ушуну көрүш өтө кыйын болуп калат да. Анан кийин ооба, биз өзүбүздүн жашообуз үчүн өзүбүз жоопкерчиликти алышыбыз керек. Бирок кээ бирки моменттер бар, сен эмне кылсаң дагы өзгөрүүлөр болбой калган моменттер бар да. Мисалы, ошол аялдарга дагы менимче кайрылып кетишибиз керек. Өзгөчө үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабылган аялдарчы, мисалы үчүн. Оңой эмес. Бирок жардам бар. Кыргыз кыздарга кичинекей кезинен бери сен кызсың, кыз ыймандуу болуш керек деп үйрөтүшөт. Кыздарга өз тандоосун кылганга жана иш аракеттерине толук эркиндик берилген учурлар өтө сейрек кездешет. Айылдарда кыздар убактысын көпчүлүгүн үй жумуштарга арнашат. Азыркы учурга чейин аялдардын жумушу жана эркектердин жумушу деген түшүнүктөр бар. А эгер кыз стандартка келбеген иш аракет менен алектенгиси келсе, коом аны колдойбу? Биз Айсулу Тунубекова, Валентина Шевченко менен сыймыктанабыз. Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн кыздардын ийгиликтерине кубанабыз. Бирок ошол эле учурда кээ бир депутаттар 21 жашка чыга элек кыздарды чет өлкөгө чыгууга тыюу салууну сунушташты. Ушул туурабы? Аны менен катар азыркы күнгө чейин ала качуулар болуп жатат. Аялга карата зордук зомбулук өсүүдө. Кыздар качан өзүн эркин жана коркунучсуз сезе алышат? Биздин коом бул нерсенин илгерилешине качан салым кошот? Маңдайымда эркек турса, же болбосо күйөөм болсо, мен ошол күйөөмдөн мындай өйдө чыга албайм, дайыма аны менен эсептешем, урмат сый көргөзөм, мындай өтө эле аны тебелеп тепсей бербейм, анын сөзүн ушундай нерсе каалайсыңбы, каалабайсыңбы, балким менталитеттенби, балким тарбиядан уламбы, ошол нерсе келип турат да. Мен каршымын жанагындай өтө эле басмырлап, аялдын колунан эч нерсе келбейт деген нерсеге. Аял, эркек бири-бири менен эсептеши керек деген нерсе. Ошол эле сизге келген дагы эле кайра эле мындай тактай турган суроо. Сиз ошондо дагы эле аял эркектен кичине төмөнүрөөк деп ойлойсузбу? Төмөнүрөөк деп ойлобойм, бирок мен бир күчтүү эркектин жанында өзүмдү атайын алсыз сезгим келет. Мага бул аябай жагат. Еркелегим келет. Өтө нормалдуу нерсе. Хорошо, сиздин оюңузча? Бул жерде басмырлоо эмес, наоборот, ошол бири-бирин толуктоо менен жаралган болушубуз керек да. Себеби биринчи катарда биз адамбыз да. Аялбы, эркекпи, бул адамбыз да. Адам кылып жараткандан кийин ошол эгер эркекке күчтүү берип койгон болсо, аял затына салыштырганда эркек күчтүүрөөк болсо, аял затка башка эмелерди берген да, функцияларды да. Ошол менен бул тең укукта бири-бирин толуктап туруш керек да. Бул мындай природадачы. Биз ошол нерсени может тескери түшүнүп, ошол аял төмөнүрөөк деп чыгарып алгандырбыз. Рахмат. Эми Зере, сиздин ой кандай? Менимче аял эч качан эркектен төмөн турушу керек эмес.
эми эч качан дегенде кандай чындыгында эле аябай көп аялдар бар ушундай өзүн эркектин алдында мындай алсыз сезип кучактанып деп Назира эже айтып кетпедиби? Бул абдан эле нормалдуу нерсе, бул герки инстинкттер, бул нормалдуу нерсе, бирок бул нерсени биз башка адамдарга мындай норма катары момундай болуш керек деген нерседен качыш керек деп ойлойм да. Ооба физикалык түрдө эркектер аялдарга караганда статистика боюнча, природа боюнча эмес, статистика боюнча азыркы учурда күчтүүрөөк. Бул статистика боюнча. Ооба, аялдар эркектер менен тең болуш керек, тең укуктуу болуш керек, тең потенциалы ачыла турган возможностьтер тептең болуш керек. Алган акчасы бир эле жумуш үчүн алган акчасы тең болуш керек. Ар кандай социалдык, политикалык, экономикалык түрдө теңдик болуш керек. Башкача уже биз ошол жака баратабыз да, ошол өнүгүүнүн жолу ошондой. Анан кийин бирок тарыхта эч качан болгон эмес. Аялдар менен эркектер ушул тең деңгээлде деген нерсечи. Даже гендердик теңдиги эң бийик болгон индекске ээ болгон өлкөлөрдө, мисалы Швеция, Швейцарияларда, даже ошол жактарда дискриминациялар бар. Балким мурун в древние времена дегендей физикалык күч бул катуу ролду ойноп койгон нерсе болчу. Чтобы выжить, да? Да, чтобы выжить. А бирок азыр биз андай дүйнөдө жашабайбыз. Азыр биз мээ күчү, интеллект. Ошол үчүн биз азыр теңбиз. Биз тең болушубуз керек. Тең эмеспиз, бирок тең болушубуз керек. Ар кимдин эркек менен, мисалы ар бир кыздын эркек менен мисалы взаимоотношениясы ал өзүнүн иши. Ал өзүнүн иши. Чынында эле көп кыздар бар, өзүн мындай кичинекей сезгиси келет, эркелегиси келет. Бул нормалдуу нерсе, буну эч ким эч качан жок андай болуш керек деген нерсе жок. Бирок башкача варианттарды дагы биз кабыл алып, ага сый мамиле менен карашыбыз керек деп ойлойм да. Кыргыздын кызы деген сөз бул эмне башка бир статусту бериш керекпи же кыргыз кызын жанына коюп, анан бул жерге болсо Европа же болбосо Япония же болбосо башка кызды кылсаң, ал кыз болсо эркин жүрүп өзүн өзү мындай кылып аткан ал үчүн мындай уруксат. Ой, ал эми ошо ал деген эми башка элдин кызы дейт да, бирок кыргыз кызы болсо эле тыйып, ай кыз сен эмне мындай кийинип алгансың, ай кыз сен эмне минтип алгансың деп эле асылуу баштайт. Эмнеге бизде ушундай эки жүздүү мамиле кылышат? Андай эмес, ал деген жөн эле жанагы деңгээлден эле биз ал нерсеге азыр жете элекпиз да. Азыр болсо биз бирибиздин тии баланча көйнөк кийип келиптир, бул баланча Мерседес айдап жүрөт го, бул баланча кызматта экен деген материалдык деле эсептешүүнүн деңгээлинде болуп атабыз да азырчы. Алар болсо моралдык, руханий жака өтүп бараткан кишилер. Азыр ошон үчүн ушуну түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек. Азыр кенедей бала да 2 жаштагы баланы сен эмнеге басып чуркап, анан эмнеге сен сүйлөбөй атасың деген нерсе болуп калып атат да. Сиздердин оюңуздарчы? Андай аң сезимге өсүш керек. Кийинки келечектеги жаңы муундарды аң сезимин башка жаңы эми заман өзгөрүп аткан учурда ошол биз дагы мындай аң сезимди өстүрүшүбүз керек да. Ошондо ошондой салыштыруулар, ошондой бул көйнөктү кийди, мынтип койду, тигинтип койду деген нерсе бул жоголот деп ойлойм да. Демек, анда сиздердин оюңуздар боюнча биз жете элекпиз, биз билимибиз анча эмес деп анда зордук зомбулукка чыдап жүрө беришибиз керекпи. Зере кандай ойлойсуң? Мисалы, ошо ал жакта билим, анан алар дүйнө таанымы кенен экен деп биз дагы канчалык ушу басмырлоого канча чыдашыбыз керекпи? Чыдаш керекпи негизи эле? Негизи мындай да, эми күтүштүн кажети жок. Мына азыр эле колдон келишинче, колдон эмне келип атса ошондой нерселерди ушул эркиндикке, чынында эле эркиндикке жетиш үчүн колдон келишинче аракетибизди кылышыбыз керек. Бирок баягы мисалы салыштырып атпайсызбы, вот кыргыз кызы, анан кийин чет өлкөлүк ушул батыштагы кыздар депчи. Салыштыруунун кереги жок. Биз эркин болобуз деген сөз менен биз батышка окшогубуз келип атат деген сөз эмес. Мен салыштырууда эмес. Мен айткан мен салыштырууда эмес. Мен башка бирөөлөрдүн көзүндө айттым, анткени башка чет элдик кыздар дейт. Чет элдик кыздарга көп нерсе уруксат, эми алар мындай деп уруксат беришет. Бирок ошол жерден эле кыргыз кызды көрүп калса, ай кыз
сен эмне кылып атасың деп чектөө двойные кылып стандарты. двойные стандарты да эки жүздүү стандарттарды айтып атам да. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Анткени биз көргөндө эки мамиле кылабыз. Мисалы бул жерде отурса, башка улуттагы кыз отурса, ага мындай талаптар болмок эмес. А бирок кыргыз кыз отурса, башташа талап коюп, ошол жөнүндө сөз болду. Эң башында айтып кетпедиңизби, мисалы баары эле жакшы деп эле аялды сыйлап эле жүрөбүз го деп айткан адамдар көп. Мисалы кана көйгөй каерден көрсөткүлөчү дегендей айттыңыз го. Бул ушул кыргыздын кыздары, анан кийин бизде баары жакшы эле, биз аялдарды сыйлайбыз деген ушул фразалар деген явлениялар, булар ушул психология жактан караганда манипулятивный эмелер да. Ушул чектеп коюш үчүн бир ушул чекти кайра ушундай эстете турган нерсе да. Эми кыргыз кызы болобу же бирок баягы жанагында айткан нерсем өтө маанилүү. Биз эркин кыз болгубуз келип атат деген сөз менен биз кайсыл бир чет өлкөлүк мамлекеттеги кыздарга окшошкубуз келип атат деген сөз бул андай эмес да. Чет өлкөдө мисалы айтып атпаймынбы, даже Швеция, Швейцарияда гендердик индекс эң жогору болгон өлкөлөрдө баардыгы жакшы эмес. Биз просто эркин жашагыбыз келет, биздин потенциалыбыз ачылсын, биз эмне үчүн жаралсак же эмне кылгыбыз келсе ошого жете алалы, биздин мынтип тоскоол болгон нерселер болбосун, биздин потенциалыбыз ачылсын деген эле сөз да. Анан өзүңүз билесиз, бул Кыргызстан үчүн деле выгодно. Мындай караганда 50% кыздарбыз, чынбы? Ушул 50%дын кыздардын көбүнчөсү ушундай басынтылат. Элестетсеңиз, Кыргызстандын канчалык потенциалы ачыла алат ушул кыздарга мындай чектөөлөрдү алгандан кийинчи. Мына билгениңди кыл, эркин бол, каалаганыңды жаса, сен кыла аласың дегенде Кыргызстан минимум 50%га өнүгөт дегенге кошулбайсызбы мисалы? Менимче көрүүчүлөр деле кошулат. Ал жерде ошол да кошумчалай кете турган нерсе, ошол чет элдик кыздарга турмуш кура турган болсо, мамлекет ушундай мыйзам чыгарган, ошол чет элдик кызга турмуш кылган үй бүлөгө жөлөк пул мамлекет төлөп берген ошол убакыттарда, ошол жакшы жашоо түзүлүш үчүн, анткени ошо билим жогорулаш үчүн. Анан менин ушул акыркы суроом, биз талкууладык, бул кыз улутуна, түсүнө, өңүнө, чоң кичинесине эч айырмасы жок экен, бирок ошол эми азыр эфирдин аягында ушул кыска нуска ушул оюңарды айтсаңыз, бул кыз деген бул ким? Адам. Мен да отурдум. Келин ачып берсеңиз, кыз деген ким сиз үчүн мисалы? Эми кыз деген адам. Кыз деген адам укуктарына ээ, ар кандай укуктарга ээ болгон адам, кадимкидей эле адам. Болду, мага башка критерий кереги жок. Мага кандай привилегия, анан кийин мен жок эркектерден жогору туралы аны деген нерсе эчтеке жок. Мен адаммын, адам болгум келет, адамча мамилеге калгым келет. Менин потенциалым ачылсын, мен каалаган нерселериме жете алышым үчүн жол ачылсын, ар кандай тоскоолдуктар, жанагы эле нерселер айтканда. Назира, сиздин оюңуз? Кыз деген илхом, кыз деген эргүү, ал эркектердин потенциалын ойгото турчу, өзгөчө жан. Ошон үчүн кыз мырзаларды мындай жакшы, күчтүү, бийик кылыш үчүн кыз деген бийик болуш керек. Бардык жакта мыкты болсо, ошондой мыкты тукум тарбияланат, анан улут да мыкты болот. Бардык нерсенин башаты кыз деп ойлойм да, булактын көзү кыз деген. Ошон үчүн кыздын эркиндиги деп ойлосо, айтсак эле, элдин баары түшүнөт. Кыз деген жеңил желпи болуп, чечинип алып, тырдайып алып, анан бузулуп кетет, ичип чегип түмөлөп, андан башкасы болуп кетет деген нерсе болот да. Эркиндик деген сөздө өзгөчө кыздын эркиндигинде анын каалаган көкүрөгүндө көксөгөн билимине жетүү, көкүрөгүндө көксөгөн кесибине жетүү, өзүн адам катары өстүрө алуу деген нерсе. Мен эркинмин. Мен ичип чегип анан бузулуп тимеле жыргап кеткен жокмун да. Менин эркиндигим, менин карьерамдагы бийиктигимде, менин тандоомдо, жашоодогу тандоомдо, баламды эркин каалагандай тарбиялаганымда. Эркиндик деген ошол нерсе. Кыз деген ошо илхом. Чоң рахмат. Сиздин оюңузчу Гүлдан айым? Эми
кыз деп эркек деп бөлгүм келбейт. Баарыбыз адамбыз, ар бирибиз уникалдуубуз да. Бул дүйнөдө канча миллиард эл болсок, ошончолук ар бир адам уникалдуу. Анткени ар бирибиздин ДНКбыз окшошпойт да. Ошон үчүн мен айтмакмын, бул уникалдуу адам. Башка нерсе болбош керек. Андай стереотиптерге бөлө берсек, анда чач узундарды өзүнчө бөлөлү, чачы кыскаларды өзүнчө бөлөлү, көзү көктөрдү өзүнчө бөлөлү, бою кыскаларды бөлөлү. Ошентип бөлө берсек анда болбой калат го. Ошон үчүн бардыгыбыз адамбыз, жалпы бирдей укукка ээбиз баарыбыз. Ошондой башка нерсе жок мен үчүн дагы. Чоң рахмат Күнүз айым. Бүгүн бизге эфирге убакыт бөлүп келген конокторубузга чоң рахмат айтабыз. Биз менен феминистка, активистка Зере Асылбек болду. Ошондой эле алып баруучу актриса Назира Айтбекова, жана Көз Айымдар Федерациясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Гүлназ Жүзбаева болду. Сиздерге убакыт бөлүп бергениңиздерге чоң рахмат. Азыр эфирдин баарыңыздар күбө болгондой, биз бул адам жынысына, өңүнө, түсүнө, динине, улутуна карабай биз адам болушубуз керек экендигине көзүбүз жетти. Ошон үчүн баарыбыз адамдык касиеттерге, адамдык арулукка, адамдык улуулукта жашайлы, баарыбыз адам бололу. Кийинки эфирде көрүшкөнчө бар болуңуздар. Кыргыз аялы эч кимге эч нерсе милдеттүү эмес. Ал өлкөнүн жараны катары коомдун мүчөсү. Ар бир аялдын жеке тандоосу болушу керек. Эгер ал үй кожойкеси болуп, өзүнүн үй бүлөгө арнагысы келсе, бул анын тандоосу. Ошол эле учурда профессионалдык спорт менен машыгып, сахнага чыгып, же саясатка баргысы келсе, бул анын толук укугу. А биз болсо, апаларыбыз, эже сиңдилерибиз, кыздарыбыз тең укуктуу, дискриминацияга орун жок коомдо өсүшү үчүн бүт шарттарды түзүп беришибиз керек. Сиздер менен Маек башта берүүсү болду. Кийинки чыгарылыштар кайсы темада болушун каалайсыз деп комментарийге жазыңыздар. Жана айтып кеткен нерселерге кошуласызбы? Биздин каналга катталыңыздар жана кийинки чыгарылыштарды күтүңүздөр. Көрүшкөнчө.